2020 жылдын 30 декабрында Кыргыз Республикасынын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Туркия Республикасынын президентинин аппаратынын алдындагы адам ресурстары боюнча бөлүмүнүн башчысы Салим Атай менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын ТИМдин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, элчи Кубанычбек Өмүралиев өлкөнүн мамлекеттик органдарынын ишмердүүлүгү жаатында Кыргызстандын өкмөтү тарабынан пландаштырылып жаткан реформалар жөнүндө кыскача маалымат берди. Өз кезегинде Салим Атай президенттик башкаруу формасына өткөндөн кийин Туркияда жүргүзүлгөн реформалар жөнүндө айтып берди. Ал мамлекеттик органдарда иштөө үчүн жооштордун бүтүрүүчүлөр арасында жаш адистерди тандоо боюнча санарип системасы жөнүндө презентация жасады. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлерди окутуу жана квалификациясын жогорулатуу боюнча система жөнүндө кеңири маалымат берди. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар бул багытта биринчи кезекте маалымат алуу жана тажрыйба алмашуу максатында мамлекеттик органдардын тиешелүү түзүмдөрүнүн ортосундагы түз байланыштарды өнүктүрүүдө кызматташтыкты орнотууга макулдашышты. Бош райкомдо 1255 кыска номеринде кол борборлордун ишеним телефону иштейт. Жарандар Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга тиешелүү маселелери боюнча жоопторду, кеңештерди алышат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын БШКнын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, БШКда кол борборлордун ачылыш максаты жарандардын шайлоо процессинин жүрүшү жана добуш берүүгө катышуунун ошондой эле шайлоого жана реформаларга катышуусунун активдештирүү. Жарандарга жоопторду Кыргыз Республикасынын БШКсынын адистери жооп беришет. Ошондой эле кол борборлорго жумушка сырттан ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар, аялдар жана жаштардан өкүлдөр тартылган. Шайлоонун жүрүшүндө ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, ошондой эле жаштардын, аялдардын жана калктын башка аярлуу катмарларынын өкүлдөрүнүн катышуусун колдоо айрым категориядагы жарандарды шайлоо процессине тартуудагы маанилүү элемент болуп эсептелинет. Хатлон облусунун башчысы жаңы жылдын алдында төрөлгөн 5Мдин ата-энесинин үйүн кыска мөөнөттө ремонтто берүүнү тапшырды. Кубодиен районунун тургуну 30 жаштагы Дилноза Мамадова жаңы жыл алдында 5М 2 эркек 3 кыз төрөдү. Ага чейин 2 баласы болгон. Ымыркайга Хасан, Хусейин, Фатима, Зухра жана Хадича ысымдары ыйгарылган. Хатлон облусунун төрагасы Курбан Хакимзода 5Мдин ата-энесинин үйүнө барып каржылай колдоо көрсөттү. Бул арада соц тармактардын колдонуучулары өлкө президентине кайрылып, 5Мдин ата-энесине Душанбеден батир белекке берүүнү суранышууда. Тажикстанда 5М төрөлгөн учур биринчи жолу катталууда. 2015-жылы 4М төрөлгөн Душанбе шаарынын тургунуна мамлекет 3 бөлмөлүү батир берген. Бул арада Тажикстанда төрө деңгээли жогору. Подсоветтик мамлекеттердин арасында калкынын көбөйүшү боюнча биринчи орунда келатат. Болжомолдор боюнча 2030-жылдарга карата Тажикстандын калкынын саны 11 миллиондон ашары күтүлүүдө. Ювентус клубунун чабуулчусу Криштиану Роналду киргизген голдорунун саны боюнча легендага айланган бразилиялык Пеленден ашты. Бул тууралуу чемпионат басылмасы жазат. Ювентус клубу Удинеза командасы менен болгон оюнда Роналду 2 гол киргизди. Мындан улам португалиялык оюнчу расмий беттештерде киргизген голдорунун саны 758ге жетти. Ал үчүн Роналду Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал жана Ювентус клубунда 1032 оюн өткөрдү. Ал эми бразилиялык оюнчу Пеле жалпы 812 оюн өткөрүп 757 гол жараткан. Дүйнөдө голдун саны боюнча чехиялык Йозеф Батсан сап башында турат. Эскерте кетсек, Роналду Италиянын чемпионатында быйылкы сезондо 14 гол киргизип, футболдук чабуулчулар арасында биринчи орунда келе жатат. Өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдраимов 2021-жылга карата 10 көлөмдүү өндүрүштүк ишкананын долбоорун сунуштап коомчулукка жар салды. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, ишкерлер ассоциациясы, бирикмелердин жетекчилери, экономика министрлигинин адистери, эркин экономикалык серепчилер жаңы долбоор менен таанышты. Ушул презентациянын биринчиси электромобилдер жөнүндө баштайлык. Өкмөт өкүлүнүн сунуштаган долбоору ишке ашса, облустун экономикасы жана өндүрүш тармагы жандынат. Бул үчүн реалдуу ишке ашырууда ишкерлер жана инвестор керек. Ал үчүн бардык шарттарды түзүп берүү, жөнү жок текшерүүлөрдү коргоо милдетин өкмөттүн өкүлчүлүгү колго алат. Бүгүнкү күнгө чейин
коргой албай келгенбиз көп инвесторларды. Алардын проблемасын чечпесек, бизге инвесторлор келбейт. Бирок ал жөнүндө bir çoğ iş çaraları görülüp жатат. Азыр экономика министрлигинде дабдан çoğ iş жасалып атат. Алар менен бирдикте биз өзүбүздүн дагы сунуштарыбызды айтабыз. Болгон тажрыйбабыз менен бөлүшөбүз. Ал эми инвесторлорго мен айтып кете турган нерсем, мына саясий окуялар бүткөндөн кийин мен ойлойм бардык шарттар түзүлөт деп, эч ким коркпош керек, келиш керек. Ага биздин акылыбыз дагы алыбыз да жетет. Жыйынга катышкан ишкерлердин айтымында буга чейин долбоорлорду ишкерлер гана сунуштап келген. Ал эми өкмөт тараптан мындай сунуш болгон эмес. Аталган долбоорлорду иш жүзүнө ашыруу ата мекендик ишкерлердин да даремети жетет. Бизнесте эң маанилүү нерсе туруктуулук, коопсуздук жана ишеним да. Бүгүнкү күндө биз чет өлкөдөн инвестор тарткандан мурда өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлерге коопсуздук менен ишенимди беришибиз керек болуп атат. Акыркы убакыттарда кээ бир ишкерлерде капиталдын сыртка алып чыксакпы деген дагы ойлорун байкап атабыз да. Бул өлкө үчүн өтө кооптуу нерсе. Муну алдын алыш керек. Ошондуктан бул долбоорлорду ишке ашыруудан мурда биз албетте менимче ишкерлер эгер мамлекет тарабынан бир кадам ташталса, ишкерлер муну 2 кадам менен тосуп алат да. Жарасул Абдраимов композиттик завод курууну, Кара Суу шаарына электромобилдик такси кызматын киргизүү, жер семирткич өндүрүү, бал өндүрүү жана экспорттоо, тесттерден чыккан калдыктарды кайра иштетүү, панель курулуш материалдарын өндүрүү жана жеңил реконструкция менен турак чай курууну, минералдык суу чыгаруу жана экспортко чыгаруу, сумбуляциялык кургатуучу ишкана жана сапаттуу азыктар заводун ачууну, ошону менен бирге эле балык чарбачылыгын өндүрүүчү долбоорлорду сунуштады. Селепчилердин айтуусунда бул долбоорлор реалдуу түрдө иш жүзүнө ашат. Азыр бир жаңы дем менен ушул долбоорлорду эгерде ошого мындай кызыктар тараптар инвесторлор пайда боло турган болсо, донорлорду табууда өкмөттүн өкүлү, жалпы эле кыргыз өкмөтү жардам бере турган болсо, бул реалдуу долбоорлор жана биздин ишкерлер ошол келечекте түзүлө турган ишканалар толугу менен коңшулаш жана алыскы чет өлкөлүк компаниялар менен түздөн түз мындай атаандаштыкка чыгууга жол ачылат деп ойлойм. Өкмөттүн өкүлү ар бир долбоордун сыроо алуудагы мүмкүнчүлүгүн, экологиялык жактан пайдасын, киреше булагын, ошондой эле куруучу ишканалардын долбоору, алынуучу жабдыктардын фирмаларын, алардын артыкчылык кемчилиги менен кошо жактарын сунуштап кетти. Гүлжан Ачматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.